Саламатсызбы? Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Саламатсызбы? Менин атым Тукумбаева Айсалкын. Кызыл Суу айылындагы Мокош Омаралиев атындагы мектепте окуйм. 9-класста. Чоң рахмат. Ал эми ушул сиз Шу областындагы Ысык Ата районунда өтүлүп жаткан лагерибизге келип катышып бердиңиз. Ушундай лагерь сизге жактыбы? Эмнеси менен жакты? Айта кетсеңиз ошол жөнүндө да. Ооба, мага лагерь абдан жакты. Анткени аяктан мен өзүмө керектүү туура маалыматтарды ала алдым. Мындай өзүм ачылып, мындай сүйлөгөнгө мындай ачылдым десем болот да. Чоң рахмат. Ал эми 25 ноябрь гендердик зордук зомбулукка күрөшүү күнү болуп эсептелинет. Ошого карата мектебиңиздерде жалпы эле кыздар кеңештеринде кандай иштерди алып барасыздар? Ошолор жөнүндө да айта кетсеңиз. Гендердик зомбулукка каршы мисалы биз деген конкурс өткөрсөк болот деп ойлойм. Аны менен эже менен да сүйлөшүп көрөбүз. Анан мисалы кандай конкурс? Мисалы зор зомбулукка каршы сүрөттөрдү тартышып, анан жанагы бизге Мырзабай ага эте кетти го. Ошондон мисалы кичинекей кыскача кино эмес, мындай аткарып беришет да аны жизни. Окуучуларга мисалы бөлүп берсек да болот. Мүмкүн алар өзлөрү тандап, өзлөрүнүн мындай ой жүгүртүүсү боюнча тартып айтып беришет, көргөзүп беришет. Чоң рахмат. Ал эми ушул лагерибиздин күчтүү жана алсыз жактары бар бекен, ошолор жөнүндө да айта кетсеңиз. Алсыз жактары жок деп эсептейм, анткени күчтүү жактары өтө эле көп экен. Мисалы мен башында ойлогом, мындай азыр бизге сүйлөп, анан ушинтип эле мындай скучно болот го деп ойлогом бир чети. Анан көрсө таптакыр андай эмес экен, аябай кызыктуу болду, мага абдан жакты. Чоң рахмат. Ал эми сиздин окууларыңызга, иштериңизге ийгилик каалайбыз.